Tangkı efir. Tangkı efir. Так. Ремень dedim. Ремень tağınayınçıyım. Menden ремень, конечно, мыйзамда бар, бирок мен шаардын ичинде максимальный менин скоростум 30-40 километр, ошон үчүн ремень тагынбай жүргөн. Эми штраф салса төлөйбүз дейм, эмне кыл дейсиңер. Так, Алексей Иванович. Да. Ага. Тема сегодняшнего эфира это небольшое объяснение, но основная тема это будет Минздрав. Минздрав, потому что за вот эти 4 дня я ощутил на себе, что такое халатность врачей. Вот. Поэтому основная тема Минздрав, а остальное потом. Темасы Минздрав баягы эле, бирок ортодо могу кече Нью-ТВ'де мен жөнүндө кичине бир нерсе чыгып кетти, ошол боюнча да кичине пояснение берип коеюн. Биринчи ошону кылалы, анан Минздравга өтөлү. Азамат Бектурев, салам алейкум. Шавкат Рафатуллина, Рая Джаналиева, салам алейкум. Так, канча киши болду? 5 киши эфирде, дагы поделиться кылып койсоңуздар. Эфирди көбөйтүп алалы. Баягы эле Минздрав. Так, 7 киши эфирде, 8 киши 9 киши. Эми эң биринчи Минздравдын темасы боюнча баштайлы. Урматтуу Facebook колдончулар, баягынтан бери Минздрав боюнча какшанып эле келдим. Минздрав эмес, врачтар боюнча. Минздравга Кудай шүгүр. Минздравды жамандай албайбыз. Анткени себебин айтып берем да. Негизи медакадемия деген илгертен бери, союз кезинен бери мединститут, Министерство здравоохранения деген сөзүндө здравоохранение, саламаттыкты сактоо. Ошондо союз кезинде врач буларга мындай мээсине куйчу да, врач сен саламаттык сакташың керек, здоровье охранять этишиң керек. Сага эл клиент эмес деген айткан сөздөр болуш керек болчу. Аптекаларда баягы фармация элге жакшы боло турган нерселердин баарындай чоң научно исследовательский институттар карачы да. Ошонун негизинде мындай бизде союз кезинде кыргыздын оорусу бул сук тийди, көз тийди эле болчу. Перестройка башталгандан кийин, союз тарагандан кийин, бизде деген могу Всемирная организация здравоохранения, бул круглый стол, тилер мындай караш керек, могу дарыларды бериш керек деп туруп, чоң фарм компаниялардын информацияларын толугу менен, информацияларды бардыгын ошону менен берип, анан аптекаларга берип, мына ушул жакшы дары болот деп, эмне деген всемирный здравоохранение кандай бир эмелерди өткөзүп, круглый столдорду, буларды, мына смертность детей, матерей бул. Мен атайлап статистиканы карап көрдүм. Көрсө союз кезинде детский смертность и материнский смертность 100 эсе аз болуптур. Детский смертность менен кичинекей балдардын чарчап калгандыгы и аял кишилердин каза болуп калгандары төрөгөндөн, ошондо бизде 100% смертность союз кезинде азыраак болуптур. Эми мен муну эмне менен айткым келет? Бүгүнкү күнү
кайсы врачка барбасаң, врачка сен клиент болуп калдың. Сен клиент болуп калдың. Сен врачка клиентсиң. Врач сенден буну бизнеске айлантып алышты. Врачтар союз кезинде бизнес дебей, врачтар действительно мындай здоровьең карачы. Ой, окуй деп медсестралар келип туруп боюнда ооруларды карачы. Детский врачтар күн түн ошол жакта жүрүп, бир больницада, кичинекей айлык больницада жок дегенде 3 врачтан бар болчу. А эми бүгүнкү күнү мына өзүм башыман өттү. Төртүнчү күнү бир неберем температура болуп туруп, бир клиника, малыш деген клиника барып, кичине малыш клиникасына барып, эми мен ал клиниканы деле жамандагым келбейт, бирок малыш клиникага барып алып, ошол жерде бир туура эмес нерсе кылып алып, ошол жерде неберем эме болуп, судорога болуп, эмеге жатып калды. Дагы бир нерсени айткым келет, ошо рахмат Минздравка. Эми мен ошо ар жак бер жака чалып атып, кыйкырып атып, өкүрүп атып, Алымкадыр байкеге чалып атып туруп, дагы рахмат ушундай внимание кылып туруп, неберем Кудай буйрса бүгүн жакшы. 2-3 күндөн бери экинчи неберем температурасы көтөрүлүп, баары неме атат. Аны больницага алып барып атам 2 күндөн бери неберелеримди. Ошолордун баарын көрүп алып, ошол жерде бир нерсени байкадым. Өтө көп жаш балдар ооруп атат. Өтө көп. Кичинекей жаш балдар бүт бар ооруп атат. Эми баягы замминистр, ошол замминистрдин сөзү, Алымкадыр байке, бизде Кыргызстанда 5000 чейин смерть боло берет дейт жаш балдардын. Бул туура эмес. Уят деген нерсе. Ошон үчүн амол врачтарды, ошо эмелерди өткөзгөн, мындай круглый столдорду өткөзгөн, всемирный организациядан акчалар бөлүнүп, ошо мындай деп келгенде, кээ жерлерин карасаң, ошол эле врачтарга эмеге мындай тиешеси жоктор өткөзгөндө таң каласың да, ошолор кээ бирлерин НПО деп карап жүрөбүз. Ошолор өткөзгөндө таң каласың. Эми бүгүн мындайча айтканда, мындай айтып койсо болот да. Врач аптеканын ошо доктурлар менен врач доктурлар азыр аптекалар менен мындай биргеликтүү да. Анан ошол жактан жазат. Бул врач карат, бул врач жазат, доктор мындай деп жазат, могу дарыларды алгыла деп. Ошону менен булар муну адам баласын булар клиент катары көрүп алды. Клиент. Сен барып акча төлөсөң, сенди карайт, акча төлөсөң карабайт. Ошон үчүн жана өзүмдүн ситуациямды неберем менен айтып атам. Мен өзүмдүн могу тааныштарым болгондугунан, ошо Алымкадыр байкеге чалгандан, анан тиги баарынан Кудайга шүгүр мына неберелерим аман. Эми карапайым эл да карапайым эл ушул эмеге жете алабы? Кантип жетет? Байкуш карапайым элди жалпы да мында. Врачтар азыр могу жерде кээ бирлер жазып атат деп жерде. Эмне мына тиги всемирный организация тиги булар. Ооба, всемирный организация бул жакшы нерсе, вопрос жок. Баары неметет. Но бияктан өткөзүп туруп, ошол эле фармациянын кымбат дарыларын. Карапайым элге всемирный организация здравоохранения береби ошол арзан дарыларды. Анан ошол дарылардын эмесин карап да коюшпайт кээ биздин доктурлар. Аннотациясын эмне бар экен. Азыр мына 3-4 күндөн бери неберелерим менен эметип атып, мен уже коркуп калдым, бүт окутуп атам. Латын тилинде алып алып, могуну окутуп, тиги бу баарын окутуп. Кээ препараттарда ртуть бар экен. Ртуть деген нерсе бар. Вообще кошмар. Поэтому ушундай нерсени айтып атканым, баягынтен бери чыркырап айтып атканым ошол. Биз медицина тарапты, медицинаны, врачтарды именно окутуу жайдан башташыбыз керек.
токтотуш керек, коммерческий вуздарды токтотуш керек. Элдин аманчылыгы бул байлык, мамлекеттин байлыгы бул эл. Элдин байлыгын сактап калыш үчүн бул деген именно медицина. Медицинаны деген токтотуш керек. Мындай коммерческий основа койгонду токтотуш керек. Коммерческий основа вообще койбош керек медицина. Анткени бул болбойт. Медицинаны деген мамлекет өзүнүн толук дотациясын алыш керек. Толук дотациясын алыш керек. Пенсия, стипендия, тияк бияктарды эметип, бүт врачтарга, медсестраларга шарттангманы түзүп бериш керек. Бүт врачтар же медсестралар жаман деп айта албайбыз, бирок өзүлөр алган билими өтө начар. Анан кийин баягы деле тиги Кокулов вопрос бергенде, депутат Кокулов вопросту тиги кимге бергенде, медакадемиянын ректоруна бергенде, ал аял туура айтты. Давайте, говорит, мен айтпай эле коеюн. Могу эле университетте эле, силердин эле жогорку кеңеште эле канча депутаттын балдары окуйт, карындаштары, эжелери окуйт. Анан ошолор эмне кыспайбы, могу менин балам тиги эме боюнча низачет алып атыптыр, экзамен боюнча, же экзаменден өтө албай атыптыр. Коюп койчу деп туруп звонить эткенде чын да. Реально чын да. Бирок бул мединститут. Муну лучше эки алсын, пускай пересдача алсын. Бирок бул мединститут. Бул деген медиктер. Муну деген ладно, юрфак болобу, политехник болобу, каяк болобу, ошол жактан мейли болуптур дейсиң. Мейли болуптур дейсиң. Ошон үчүн мындай буну өтө мындай карап демеш керек да, бул бир. Экинчиси деле эмес, ошон үчүн эми бир абдан бир кыйын саясатчы бир кезде айтыптыр. Мамлекетти өлтүрүш үчүн бомба ыргытыштын кажети жок дептир. Бомба ыргытыштын кажети жок. Сен жөн эле окуу жайын нөлгө чүрүп салсаң, ошол мамлекет өзү өлөт дегенде. Биздики азыр ошондой эле болот. Биз момундай круглый столдордун баарын жыйнап алып, ошо круглый столдорго баарыбыз ишенип алып, анан кийин ошол жакта тим эле могул дары-дармек сонун, могул дары-дармек. Илгери деген карап көрүлөчү, советский менен эле Фрунзе деп коебуз, азыр кайсы көчө Фрунзе. Ошол жерде госаптека бар болчу, чоң аптека. Ошол жерде илгери могу порошок антигриппин жасачы. Ошол порошокту ичип эле кандай сонун болчу. Азыр тим эле эмне деген дарылар бар, демек баасынын кымбаттыгын айтпагыла. Ошол кичинекей порошоктор жок. Негизи айтам да, жашоо ушундайга өтүп кетти. Ошон үчүн мен Министерство образования, Министерство здравоохраненияга эч бир жаман эмемди айта алган жокмун, айтпаймын. Анткени бияктан именно эмеден башташ керек. Окуу жайдан башташ керек. Ушул окуу жайды толугу менен карап чыгыш керек. Мединститут, медучилищени. Илгери врач болуш үчүн медучилищени өтөп, медучилищенин мединститутта 7 жыл окутсуң. Баш аягынын мардинатура деп туруп, ошондо действительно жакшы врачтарды алчубуз. Ошол жерде экзамендерди тапшырып. Азыр ошону көзөмөлгө алыш керек. Эми могу жерден кече чыгып кеткен маалыматтар боюнча, мен боюнча бир маалымат чыгып кетти. Талипова менен New TV расследование кылыптыр. Эми ошол расследование боюнча, Талипова боюнча ошону айтып кетейин да. Бул иш боюнча кече жакта көп мындай жалган маалыматтар өтө эле көп. Эми мен ал жалган маалыматтарга азыр жарыялап, аны баарын айтып, жактан актанбайм. Анткени деген Алиев, Уран эме чыгып кеткенден чыгып кеттиң. Жүрөсүң да алмак. Жалган маалыматты карындашыңар таратканга эми сени айта албайм, бирок карындашың таратканы өтө туура эмес нерсе. Бул биринчи. Экинчиси мен айтам деп айткым деле келген жок, айтайын деп, бирок ошонго мажбур болуп атасың. Иште 100% состав преступления бар болчу. Бирок кандай себептен, эмне себептен
чыгып кетти, жогорку сот аттап салды. Бул өтө кызыктуу нерсе. Анан тем более New TV ушуну абдан чоң расследование кылыптыр. Туура эмес багытта актырым. Эми мейли, эми журналисттин ар бирөөнүн өзүнүн эмеси, бирок мындай багытты, мындай обвинительный багыт алып алыптыр толугу менен. До конца бүт барын, бүт маалыматтарды билбей туруп. Экинчиси, кандай ким канча гонорар алат, кандай ким канча гонорар алат, ал силердин ишиңер эмес. Мен кимден кандай гонорар алам. Ошол жерде эмеде жазып атат. Бирөөсү дагы бир дагы мындай таза, мындай реалдуу эме жок да, аккаунт жок. Бүт бар фейк аккаунттар да. Фейк аккаунттар Хасанов дегендер. Мен канча гонорар алам, ал менин ишим. Силердин дүкөнүңөр болсо, силерден канча накрутка кыласыңар, ал силердин ишиңер да. Анан кийин мага кандай ишиңер бар, мен чөнтөгүмдү эмне карап атасыңар? Же ушунчалык мен угушум боюнча Шакиевдин каналында атат, Нурлан Шакиевдин инимдин каналында атат. Нурлан Шакиевдин инимдин каналы дегенде караганда, Нурлан иним мен чөнтөгүмдү караган келип калды, чото мен түшүнгөн жокмун. Нурлан иним ошо андай сен каналың болсо, ошол каналда ошончолук мен интерес болуп калдымбы? Же мени мындай эмеге мен аброюм түшүрөйүн деп келдиңер. Нурлан иним, мен аброюм түшүрө албайсың. Мен аброюм түшүрө албайсың. Ошон үчүн мындай мен анткени бүт мыйзамдын чегинде. Мен өзүм жумушумдун баасын кандай баалайм, ал өзүм ишим. Мен баалаган баама, мен жумушум баалаган баама, мен толугу менен иштеп берем. Анан кийин Хасанов мындай жол тандабастык калыптыр, тигиндей мындай деп туруп, ошо менден сурады. Мен даже билгем, что мен жазып атат. Мен жазып атканын билгем. Билген үчүн мен деген барып туруп ошо жазганды, жазып аткандасын мен билип туруп эле айттым. Мен болгонду айттым. Бирок ошол жерден эмне себептен көп нерселерди мындай, эсиле мындай суроолор жаралып калса, мен анын бардыгын айтып берем. Бардыгын айтып берем, ошо суроолор жаралып калса. Ошондо мен айткан сөздөрүм, чыгарган документтерим ушу заказчиктерге өзлөрүнө жакпай калат. Анан ушу Камчек Кыдыршайычка тең баары тең мындай жазып атат. Мен дагы Камчек Кыдыршайычка мындай айтайт элем, туура эмес маалыматтарды сизге беришкен. Өтө туура эмес. Сизди бул иш менен, Уран Алиевдин иши менен сизди алдап коюшкан. Бул бир. Экинчиси, мен тетиги үйдүн күйүп кеткен, акчаларын берип кеткен жигитке, Азизге айтат элем. Азиз, сен бирөөнүн колунда, сен азыр бирөөнүн колунда алданып калдың бакчы. Жаш бала экенсиң, сен алданып калдың. Азыр бирөөнүн колунда сен курал болуп атасың. Сен мыйзам чегинде өзүң кете берсең болмок. Сен мыйзам чегинде кете туруп, сен ушу өзүңдүн мындай элге чыккандыгың, коркпой сүйлөгөндүгүң, ошону менен сен мындай элге таанымал болуп калдың. Ошол таанымалдыгыңды, анан ошол жерде ошол үйдөн жабыр тарткандар баарыңар тең бирөөнгө курал болуп атасыңар да, курал болуп атасыңар. Бул иштин жагдайларында мен катышкан эмесмин. Мен Талипованы башкаруу чарасын бөлөк иш менен катышкан, бөлөк иш менен. Ошон үчүн биякта калп айтпасын. Аяктан деген ошол эле кече айтып аткан Бектенов, буларды отпай. Ошолор Азиздин адвокаты өтө туура айтты. Посредниктерди камаш керек депчи. Посредниктер. Ошол посредниктер, ошол эле Бектенов, Рахат, тиякта деген көп балдар бар да. Ошолорду эмне камайт? Эми ошолорду Алиев айтып атат. Ошол Бектеновдорду баарын камап салды деп. Бул туура эмес. Анткени деген ошол маалда каралып аткан иш, ошол иш боюнча каралган эмес. Орто Сай базардагы үй адресин эле суйуркулоо боюнча аякта вообще спор болгон эмес. Мен ал спорго катышкан эмесмин. Бул башында мыйзамсыз камалган,
камалганы балким мыйзамдуу, бирок дальше процессуальный мыйзамсыз нерселерге мен каршы чыккам. Потому что андай фактылар толтура. Азыр иш жагдайларын карап көрсө, ошол иш жагдайлары боюнча толтура чыгат. Бул бир. Экинчиси, ошол иште мен катышкан иште Талипованын ошо түшүндүрмө берип кетейинчи. Талипованын ишинде катышканда мен башкаруу чарасына катышкан бөлөк машинелер боюнча. Заявитель ошондо Бектенов, заявитель ошондо дагы бир мен Садырдын күйөө баласымын деп жүрчү. Алмабеков эмес. Бөлөк. Ошолор болчу да. Ошол арызчылдар. Анан ошол жерде наоборот Талипова менен кырылышып жүргөн ошо бир строй компаниянын эмеси, ошолор. Ошолордун заявлениясы менен мен катышкам. Суйуркулова боюнча мен вообще катышкан эмесмин, катыштыгым жок, катышып көргөн эмесмин дальше. Алиев боюнча, улан, сенин арестиңде мен тиешем жок. Тетиги карындашыңа айтып койчу, пускай успокоится. Сенин арестиңе мен бир малейший немем жок. Мен аякта баарын ойлоп, мына схема придумывать этип деген андай нерсеге мен андан алысмын. Мага түштү, мага келди, аны сен өзүң разбирайсың. Мага көп жабыштырбаган. Могу Нью ТВге эми да мен айтып кеттим. Раз эми силер ушундайды чыгардыңар, азырынча менин да телеканалыма задание берип, биз дагы тогда чыгаралы. Биз дагы чыгаралы тогда расследование. Ошол расследование ким виноват болуп калат, бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе мага болбойт. Бөлөк бирөөңөр болот. Менин ошол жерде жүргөнүм камчы кыдыршаевди Хасановду камасын деп ошол фейктердин жазгандарын баарын карап көрсөм, бар. Мен оюмча бул Гүлзат Алиеванын жазышы. Ал кичине мындай мени сүйүп калган окшойт ошол Гүлзат Алиева. Анан ошол сүйүп калгандыгы үчүн ушундай мага жабышты да калды да. Ошону мен жабышып эле калды, эми мейли эми ошону деле өзүнүн таракандары өзүндө да. Анан мен эле жабышып эле ошол жакта Хасанов камалсын. Мен тиешим жок. Мен аякта мыйзамдын бир да четин бузган эмесмин. Гонорарды кимден канча гонорар алам, бул менин ишим. Мен өзүмдүн жумушумду өзүм эсептегенди билем. Анан кийин кайсы иш үчүн, кандай гонорар, канча иш үчүн мен сураганымды, аны силер билбейсиңер. Билбегенден кийин элжиребей эле да суранычы. Ошондуктан урматтуу Facebook колдончулар, конечно, тиги Нью ТВны айткан расследованиясы бул мындай бир тараптуу, өтө эле бир тараптуу болуп калды, заказной экени көрүнүп калды. Анан ошол заказной деп эметкенден бул канал мага айтып атышат, бул Нурлан Шакиевдин каналы, спикердин каналы. Нурлан, иним, сага айтат элем. Если сен мага мындай какой-то бир вопросторуң болсо, суроолоруң болсо, тиги мени мындай жамандатпай, санатпай эле любой жерден чакырсаң мен барам. Экөөбүз олтуруп алып, чайдын үстүндө ичип атып, биз экөөбүз сүйлөшүп алабыз. Бирок, если действительно заказ, Нью ТВнын заказы сенин жактан тараптан келсе, иним, не стоит. Мен деле мындай көчө басып жүргөн бала эмесмин. Кудай шүгүр, сенден бир топ эле улуумун. Ошон үчүн иним, кичине мындай телеканалыңды же, балким туура мен ал телеканалын жамандап аткан жок. Просто вопрос стоит. Канал сеники дешти, а сеники болгондон кийин заказ мага түштү. Эми мен депутаттарды көп, кээ бир депутаттардын мындай мээси жок деп атсам, действительно кээ бир депутаттардын вообще мээси жок демак тургай, тупой да. Реально мына азыр деле бетиңе деле айтып атам. Кээ бир депутаттар реально тупой да. Мыйзам деп эми кайсы буквадан башталат ошону даже билбейт. Кээ молодец депутаттар, өзүнүн сөзүн билген бейин депутаттар бар. Баарын айта алам. Сен да мындай грамотный жигитсиң, өтө грамотный жигитсиң. Канча жыл Бакиевдин, Курманбек Салиевичтин канча жыл, канча 4-5 жыл Курманбек Салиевичтин личный пресс-секретарь болуп иштеп жүрдүң, Нурлан. Молодец, ал жагынан сен грамотный жигитсиң.
Если заказ мага поступать етсе, идем. Кел, чықыр, сөйлешелі. Вопрос только ко мне болса, сөйлешелі. Мен ешқашан қашпаймын. Білесің қаяқта мен отырамын. Поэтому урматтуу туғандар кішкене мындай осы жерде интервьюларды мындай азыр биздин баянтан бери айтып атпаймынбы, биздин кээ журналисттер аша чаап кетет деп. Мына, например, могу баян камалган журналисттер, алар деле көбү аша чаап кеткен. Итте көбү эле аша чаап. Мына Гүлшан эже баягы биздин Кыргызстанда абдан именитый мындай ведущий болуп Кыргызстанга аты чыккан эжекебиз. Мына Жодардагы эним, өзүм эним багышым. Өзү туура эмес расследование жүргүзүп алып туруп, аякта канча больницага кишилерди жаткызды. Туура расследование кылсаңар силерге эч ким. Ошон үчүн Нургазы Алтыным ролик получился хороший, молодец. Расследование было хорошее, молодец. Но в этом расследовании тебя немножко обманули. Тебя не то, что немножко обманули, тебя хорошо обманули. Вот. Но это твоя работа. А ко мне уже не старайся больше прийти, там, интервью взять, то все, или же с тобой поговорить. Я больше с тобой не хочу разговаривать. Я тебе говорил, котлету от мух надо отделять. В котором деле я участвовал, это совсем другое дело. Там совсем другое дело. Там натянутое дело. Именно из-за этого дела Талипова вынуждена была идти дальше на преступление. Если бы это дело не возбудилось бы, и если по этому делу Талипову не закрыли бы, то и того дела бы не было по Садыгалиева. Я немножко неправильную информацию дали. Такую же неправильную информацию дали Хамче Кадыршаевичу. И я просто, мне жаль, что человек должен был осознать свои ошибки, а потом думать. Но если человек не понимает своих ошибок и начинает доказывать, стараясь говорить, что я докажу, что вот эти, я их лица в тюрьме видел. Извини, дорогой. Если ты хочешь посадить, то ты подумай, сам ли ты чистый. Потому что у нас тоже есть видеозаписи, у нас тоже есть аудиоразговоры, у нас тоже есть все, что было, где доказывают причастность вины твоей. Я не хочу, я против тебя не воюю, я не пойду против тебя. Мне ты не интересен, никогда не был интересен ты для меня, вот поверь. Уран, ты для меня никогда не был интересен. Я тобой никогда не занимался. А вот с чего ты начал говорить, что я в твоем этом, но это смешно. С больной головы на здоровую голову не перекидывай. Разбирайся в своих делах сам, со своими друзьями. Барыңарға чоң салам, жаш алыңыздар, аман болыңыздар, алға Кыргызстан.